Men 3 haftalık es alууda ayılda boldum. Ушул күндөрү сиздин сабагыңызды жана сизди аябай сагынып кеттим. Менден сизге 4 суроом бар. Жөн мен 4 суроом бар десең дагы жакшы болмок, кыскача. Сөз канчалык кыска болуп маанини билдирсе, ошол деген ийгилип жазуу деген сөз. Адам баласы убакытын аябай үнөмдүү иштетүүсү зарыл. Ошону менен бирге адам эс алуусу дагы керек. Анын мээси, денеси жана жүрөгү ушуларды канча убакытта жана кантип эс алдыруу керектигин кененирээк айта кетсеңиз дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам сутканын 3төн бери нуктаган, бул 8 саат деген сөз. Жанагы күндүзгү кайлуу болот, түнкү уйкунун бардыгы чогулуп 8 саат, уйкандан көп болбош керек. Же 6 саат, 8 сааттын ортосу, максимум 8 саат деген сөз. Анан жүрөктү зикир айыктырат. Зикир болуш керек, фикир болуш керек, өз убагында укташ керек, ден соолукка да өз убагында жардам бериш керек. Бул ар адамга жарашыр, урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдар пайгамбар алейхиссалам арихна я Билал, Билал эс алдыр дейт чарчаганда. Билал азан айтат эле, намаз окуйт эле, мисалы үчүн. Жакшы тамак жегиси келгендер ага пайгамбар тыюу салган эмес, мисалы үчүн кээде мастураттарда бүгүн бир суроо берди. Жанагы сүйүүнүн тили ар кимде ар түрлүү дейт. Bir ayaldarga gül versen ağa sүйünbейт, андан көрө жанына олтуруп быжы-быжы деп бир нерсе сүйлөп берсең рахат алат экен. Башка бирөөгө көйнөк алып берсең рахат алат экен. Ошол саат эркектер деле ушундай, бирөө жакшы тамак жасап берсе, бирөө жакшы сүйлөп койсо, бирөө массаж кылып берсе, ошол сыяктуу эле ар кимдин эс алуусу ар түрдүү болот да. Ошо өзүн карап, ошого жараша кылыш керек, анан өмүр бою эс алып албаш керек. Ылайыгына жараша салган болсо. Адам өз убагында уктаса, намаздарын окуса, ошол жакшы эс алуу болот деп мен ойлойм албетте. İnşallah. Sport менен машыкканга аракет кылыш керек. Жөө басканга аракет кылыш керек. Жөө баскан фазилети көп билесиңерби? Пайгамбар алейхиссалам айткан, кимдеги мечитке басып барса, ар бир кадамына сооп берилет деген. Анан мечит шаардын сыртындагы бир адам үйүм алыс болуп калды. Майдинага пайгамбардын мечитине жакын көчүп келейин дегенде, жок, алыстан келген соопту. Сооп деген ичинде көп маани бар да. Алыстан басып келгенде ден соолук чың болот деген сөз. Пайгамбар алейхиссалам айтты, Адамдын курсагын тойгузганда, ошол адамды мындай бир адам катары жүрө турган гана тамак жеш керек. Биз тамак жеш үчүн жаралган эмеспиз. Биз ибадат кылууга жаралганбыз. Ибадат кылуу үчүн, өзүбүздү кармаш үчүн гана тамак жейбиз. Тамак деген бизге кийим, ачки сыяктуу эле нерсе. Ачки көзүң көрүп калса, көрбөй калса тагасың, көрүп калса такпайсың. Микрофон сыяктуу нерсе, үнүң жетпесе сүйлөйсүң, болбосо алып коесуң. Ал тамак биздин жашоо негизги максат эмес. Тамак жеш үчүн жаралган эмеспиз. Ошого капыр жетичеге толтуруп жейт дейт. Эми ушундай кайф кылып жегиң келсе, ашказан 3төн 1 суу сундук, 3төн 1 аба, 3төн 1 гана тамак болсун дейт, урматтуу бир тууганым. Мына тамак жеген ылайык болуш керек. Пайгамбар басканга неме берген, намазды жанагыда кырааттарын келиштирип, рукуну рукудой, сажданы саждадай кылып, жанагыда колдорду көтөрсөң, жанагы далың ачылып башка болуп, эгерде 2 рекет намаздычы толугу менен өзүндөй кылып окуй турган болсоң, бүткөндөн кийин канча бир мүнөт машыккандан көбүрөөк ырахат денең өзү ала турган болот, урматтуу бир тууган. Саждага көбүрөөк бар, саждага барганда колуң мындай кылганда курсак тартылыш керек болот. Курсак салаңда кол тартылса демек намазың ката кетип атат деген сөз. Намазга барганда сеждеңи мурдуңду тийгиздиң го, тигиде колду көтөрдүң го, колду бийик кылганда, анан жанагыдай саның деген курсакка тийбеш керек да. Ошондой болгондо курсак автомат тартылыш керек. Эгерде 5 бал курсагың тартыла турган болсо, жанагы пресс болуп тур, жана 6 кубик курсагында өзү эле келип калыш керек болот. Тартип ошондой. Ошентсең эс аласың. Молдон айтканын кылгыла деген сөз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам адамдар менен сүйлөшкөндө, пайгамбарыбыздын жүзүн көргөн адамдардын бардыгы пайгамбарыбыз мени жакшы көрөт деп ойлойт эле. Кимдин жүздөшүп калса, болду, мени жакшы көрөт деп ойлоп калат эле. Ошол жерде 1000 адам отурса, 1000 адамдын бардыгы эң жакшы көргөн мени пайгамбар жакшы көрөт деген этикат жүрөгүндө толук калат эле. Анан бир сахабалардын бирөө шашмарак бирөөкө мага окшогон, жүрөк элжиреп кетип, Аллахтын элчиси, эң көп кимди жакшы көрөсүз десе, пайгамбарыбыз Айшаны дептир. Уялып кетиптир. Жок, эркектерден, аялыңы сүйө берсе, атасын дептир. Атасы ким? Абу Бакыр Сыддык.
Ana andan keyin kim dep suraгандан uyalıptır. Bolbosam aytып otursa akırkısı olup kalamбы dep çoçup aytpay эле коем biyagы секрет açılбай эле койсун dep токтоп калды. Айтайын деген маселе ким менен сүйлөшкөндө ошол адамдарга жакшы жүз менен, адамдарга бир жылмаюу менен мамиле кыла турган болуш ошол пайгамбардын кулук менен урматтуу бир тууганым. Мен Арабияда жүз окуп жүрдүм да Меккеде. Ана кыргыздар дейм да кыргыздарга көп келип кетет. Арабтан барганда сурай берем да, кандай экен биздикилер, кандай экен деп, эми мактасын дейм да, мактасын, эми Кыргызстан мактасын дейм да, эми мактай турган менен завод фабрикабыз жок, башкабыз жок, баарыбыз бекерчибиз. Эми мактана турган только жаратылышыбыз бар, адамдарыбыз бар да. Анан мактайт только жаратылышты мактайт. Көлүңөр мындай экен, сууңар мындай экен falan. Эми аны мактап, аны Кудай жараткан мени адамдарды мактабайбы дейм да. Ана адам десем, адамдарыңар күлбөйт экен дейт. Адамдарыңар жылмайбайт экен дейт. Куду мен атасын өлтүрүп койгондо бардыгы ушинтип карайт, мынтип карайт. Эч бир күлгөндү, жылмайганды билбеген ушундай бир ташбор элекесиңер. Ушуну айттым аңа урматтуу. Ошон үчүн келгиле бардыгыбыз бири-бирибизге жылмайып караганды үйрөнөлүк урматтуу бир тууган. Жылмаюуда сыйкыр бар. Мындай көркөмдүк бар. Адамдардын жүрөгүнө ушул нерсе махабат киргизет, бул пайгамбардын сүннөтү. Адамдар бизде жылмайып күлө турган болсо, кайсар болуп калып, ыржаландап күлө берет экен деп акайып бешара жакшы эле жылмайып күлөт эле, ону жактырбай канчабыз жүрдүк. Эми эстеп атабыз, ырахматылык жакшы киши экен деп. Ырахматылык эми түрү эле болгон, иштен кетип калган ошо өлгөнгө окшош эле сөз деп кээ бирлер түшүнүп алган үчүн ошо ырахматыл деп калабыз да. Ай болбосом жылмайган ушундай жакшынакай бир адам эле, окумуштуу адам эле. Дайыма күлүп сүйлөшөт эле, чынбы? Эч бир кабагын бүркөгөнү көрбөйт элек, ошол пайгамбардын сүннөтү экен көрсө. Ошон үчүн адеп аклагыбызды пайгамбарыбыздыкындай үйрөнүшүбүз керек. Кечинде уктап жатып тиш кыршылдаткан жөнүндө айтып бересизби дейт. Сизди чыдамсыздык менен күттүм. Ал нервтен болот тууганым. Сал дам салдырышың керек кичине. Камил Хазратка келип. Анан жакшы болуп кетесиң иншалла. О нерв о. Кыжалат болбо. Bir adam Peygamber otursa sakabalar menen eşikten biri taharat alıp emi girgen eken Peygamber aytты, beyişke barışı anık bolgan, cenneti anık bolgan adamdı körüştü kalaysınız. Ne dese azır kireti şu adam giriptir. 3 gün şunday oluptur. 3 gün. Ana sakabalardan biri uşu kişinin andıyın. Bu ölelik. Biroq cennet spravkası var, Peygamber aytты. Bu kanti uşunday olup ketdi. Anam barayıp taksır, atam uruşup uydan kuvala verdi. Yaşap tursan bola siz deydi suraptır. Ha balam kel deptir. Anam barıp yaşap duruyunda 3 gün. Namaz dile eldikinde, işi dile eldikinde bir aşkan nersesi yok deydi elden, özgürçesi yok deydi. Ana üçüncünü aytты, taksırım bir iş var dedi. Meni atam kuvalagan emes, atam menin mamilem elhamdülillah jakşı. Bolgonu sizdin uyuңuzda 3 gün yaşap sizdi görgüm geldi ele. Antkeni Peygamber aytты ele, beyişke kirgen adamды körüştü kalaysın degende 3 jolu siz girip geldiniz. Oşoga men sizdin meni amalыңыз aşık bileyin dedim elem. A biroq biz deyir ekes. Hiç bir mınday bir görmedim aşık nerseňizde. Biz aytıptır, onu men dele bilbeyim dedi. Uşu körgönüňde eylemin, balam hiç açıgım yok meneki dedi. Anam bul özünçe emi bilbeye kaldım, bu peygamberin sırrı ekende özünçe dep ketip atsa, balam toktoçu, men de bir tokto dedi. Ha mine deseyden, uşu mende bir adatım var, uşunu sana aytıp bereyim, balkim uşudur dedi. Kaysın deseyden, men kuptan okup, ana uktayın degen uçurda, bugün ne iş kıldım, barını oylayım. Meni kim kapa kılsa, uşuların bari günösün geçirip jiberem. Biri söktü, biri ötürttü, biri samıyorsan gel kıykırdı, yüzünü beye kal dedi, biri cumuşta mınday dedi, bardığın geçirip jiberip, Allah'ın yüreğimen çok kılam. Anam men kimdi kapa kılıp alsam, oşan estep, yazıp koyayım özümün göngürü akılıma, erten uşlardan geçirim surayım deyip, yüreğimi tap taza kılıp, adamlarga kör olup bastık, öç aluu, jaman görü, kek saktı degenin barın juup durup, anan uktayım dedi. Bosa uşu dedi, degende mına uşul dep aytты al. Antkeni uşul, çında uşunday. An kişi kışıratpaydı kişiçe.
Oşo sen de uşunday kılsan inşallah işin kıçırabay kaladi.